Бүгүнкү берүүбүздө Чекиткейжи телебирүүсүнүн тарыхы жана анын каармандары, телебирүү кантип даярдалат, Чекиткейжи командасы менен таанышуу. Skype деген эмне, аны менен кантип колдонот? Skype'ты кыргыз тилине которгондор кимдер? 21-кылым технологиялардын доору болуп эсептелет. Азыркы коомдо маалымат жарыктыктын ылдамдыгы менен тарайт. Адамдар миңдеген чакырым алыстыктан бири-бирин көрүп жана угуп, ал эми телевизорду чөнтөгүндө эле алып жүрө алат. Кыргызстанда артта калбай бул жаатта өнүгүүдө. Интернеттин таркалышы жана интернет колдонуучулардын саны боюнча Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстан биринчи орунда турат. Ошентсе да Кыргызстандын аймактарында интернет колдонуучулардын саны Борбор калаасы Бишкекке салыштырмалуу аябай эле төмөн экендигин моюнга алыш керек. Бирок айрым адистер мындай көрүнүш интернеттин начар таркалышында же технологиялардын жетишсиздигинде эмес, адамдардын технологиялар тууралуу маалыматы аздыгында экендигин айтып келишет. Дал ушул себептен 2011-жылы коомдук биринчи каналда Чекиткейжи телебирүүсү өзүнүн ишин баштады. Бул теледолбоордун максаты элдерге маалымат технологиялары тууралуу маалымат берүү жана аларды технологиялар жаатындагы жаңы трендтер менен тааныштыруу болуп саналат. Бул идеяны алгач коомдук биринчи каналдын директору Кубат Оторбаев сунуштаган. Мен ошо 2010-жылы кызматка келдим. Келгенден кийин карасам ушул жаңы технологиялар боюнча, жаңы медиа боюнча каналда көрсөтүүлөр жок экен да. 2-3 киши менен сүйлөшүп, анан атын ушул мен айттым, ушу Чекиткейжи деген ат жакшы болот депчи. Мындан улам анан ушул идеялар башталды. Муну Мегаком компаниясынын колдоп кеткендиги өтө жакшы болду. Ушул программа өтө келечеги кең жана мындай жемиштүү программалардын бири болот деп ойлойм. 2011-жылдан баштап ушул убакка чейин программа кыргыз тилинде гана көрсөтүлүп келген. Ал эми азыр болсо Мегаком компаниясынын жардамы менен телебирүү орус тилинде да чыгып баштады. Мегаком компаниясынын өкүлдөрүнүн айтымында алар жаштардын демилгелерин дайыма колдоп келчү жана мындан ары дагы Чекиткейжи сыяктуу билим берүүнү көздөгөн долбоорлорду колдоого даяр. Эгерде дүйнөлүк тенденцияны байкасак, дүйнө жүзү боюнча азыр чек аралар жок деп айтсак болот да. Анткени бүт адамдар Америкада болобу, Австралияда болобу, Facebook, Twitter жана башка социалдык тармактардагы сайттар аркылуу бири-бири менен эч кандай тоскоолсуз байланышып, баарлашып, пикир алмашып жатат. Андыктан Кыргызстан дагы ушундай тенденциядан, ушундай трендтерден артта калбай, биздин жаштар дагы буга көңүл буруп, ошол нерселерге кызыккан дагы бизди кубандырат. Анан ошол Чекиткейжи долбоору болсо, ошол биздин эреттеги жаштарыбызды ушул телекоммуникация рыногуна, IT технологиялар дүйнөсүнө мындай баш багып, ошол IT технологиялар дүйнөсүнүн кабар алууга чоң мүмкүнчүлүк түзгөн долбоорлордун бири болгондуктан Мегаком компаниясы чоң кубаныч менен ушул долбоорду колдоп. Ал эми азыр болсо, урматтуу көрөрмандар, биздин каармандарыбыз өзүнүн иш күндөрүн кантип өткөзөрүн көрүп, аларга 1-2 суроо берип көрөлү. Кеттик. Бул болсо биздин продюсер Атай Муратбеков. Бул эмне иш кыларын азыр өзү айтып берсе. Атай, айтып берсең кыскача, сен эмне кылып алектенесиң? Мен Чекиткейжиде бул передачанын башынан аягына чейин түзүлүшүн, тартылышы жөнүндө ойлоном. Башында биринчи сценарий жазып, аны түзүп, план түзүп, адамдар менен сүйлөшүш керек болсо сүйлөшүп, ошонун баарын кылабыз. Анан материал даяр болгондо аны экрандарга жиберебиз. Ошонун процессти текшерип турабыз. Ал эми кийинки телебирүүдө эмне жөнүндө болорун кыскача айтып берип кетесиңби? Эмне жөнүндө сюжет жасаган жатасыңар? Мына бул акыркы күндөрү көптөгөн адамдар катылган камераны колдонуп, компроматтуу видеолорду тартып жатышат. Жана ушул тема жаатында, ушул темага байланыштуу көптөгөн чырчуу болуп жатат. Биз эмки өзүбүздүн телепередачабызды ушул темага арнайлы дедик. Ошон үчүн биз мына көрүп жаткандай эле катылган камерасы бар саатты сатып алдык. Ошондой эле катылган камерасы барына ручканы да сатып алдык. Биз мына ушул катылган камералар жөнүндө, аларды кантип колдонушат, эмне үчүн колдонушат, кимдер колдонушат жөнүндө сүйлөйбүз. Ошондой эле жана соткаларды урдагандар кантип урдайт жана кантип андан коргонсо болот жөнүндө
передачаны тартып беребиз. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, менин оң жагымда отурган кыздын аты Айпери Жаназакова. Бул биздин кызыктуу фактылар жана кызыктуу жаңылыктар түрмөгүнө алып барат. Ошол жака жаңылыктарды издейт. Анда эмесе ал жаңылыктарды Айпери кантип, кайсы жактан издеп, кантип даярдарын сурап көрөлү. Айпери, сен жаңылыктарды кайсыл сайттардан издейсиң? Ошол жөнүндө айтып берсең? Көбүнчө мен жаңылыктарды BBC жана Euronews, Apple компаниялардын сайттарынан издейм. Себеп дегенде аларда ар дайым жаңылыктар жаңы жана кыска, так берилет да. Көбүнчө Apple компаниянын сайтында алар жаңы гаджеттерди чыгарып турат. Мен оюмча бул биздин көрүүчүлөргө аябай кызыктуу болот. Ошондуктан ошолордун сайтынан көчүрүп алам дайыма. Сен эмнеге маалыматты англис тилинде издейсиң? Себеп дегенде англис тилинде аябай көп маалыматтар бар. Кайсы технология чыкты, эмнелер чыкты, ошол тилинде болгон маалыматтар аябай көп. Ошондуктан мен ошол тилден көчүрүп алып, аны осо которобуз. Ал эми менин жанымда отурган Эсен Рыспеков, бул биздин SMM адисибиз. Азыр Facebook'тагы, Twitter'деги жана башка социалдык тармактардагы баракчаларыбыздын маалыматтын мазмунунун бардыгын ушул Эсен толтурат. Анда азыр Эсенден сурап көрөлү. Эсен, сен жумушуң эмнеде, айтып бере аласыңбы кыскача? Көбүнчөсүндө азыр ушул Кыргызстанда интернет абдан көп колдонушат. Facebook'та, Twitter'де мен ушул Facebook жана Twitter'де отуруп көптөгөн суроолорго жооп берем. Ушул биздин азыр иштеп аткан процессти дагы фотографияларын бүт баарын ушул жакка чыгарам. Бирок ушул ар бир передачадан кийин бизде интернет абдан көп суроолор болот, ошолорго биз жооп беребиз. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде силер бизге телефон чала албай же СМС жаза албай, кандайдыр бир себептерден бизге байланыша албай жатсаңыздар, биздин Чекит деген интернет баракчаларыбыз Facebook'та, мен айткандай, Twitter'де, Одноклассники жана Мой мир сыяктуу социалдык тармактарда бардык жерде бар. Эгерде силерде суроо пайда болуп же өзүңөрдүн ой пикириңерди айткыңар келсе, ошол сайт аркылуу бизге жазсаңар болот жана Эсен Рыспеков аларга бардыгына жооп бергенге аракет кылат. Дагы бир баса белгилеп кетүүчү нерсе, бул биздин командада иштеген балдар кыздардын бардыгы 3 тилде кенен сүйлөйт. Бул англис тили, орус тили жана кыргыз тили. Ошондой эле, мисалы үчүн Айпери Кытай тилин абдан жакшы билет. Ал эми Атай менен Эсен болсо түрк тилинде эркин сүйлөшөт. Apple компаниясы өзүнүн бренди менен iPanel деген телевизорун чыгарууну пландаштырууда. Мындай жаңы телевизордун чыгышы 2012 жылдын аягында күтүлүүдө. Apple компаниясынын аналитиктеринин айтымына караганда, телевизордун баасы $1250 түзөт. Жаңы телевизордун экраны суюк кристалдуу жана диод цветтер менен жабдууланат да, киши ага кыймылы же үнү менен буйрук бере алат. Toshiba компаниясы 4 буттуу роботту коомчулукка сунуштады.
Ал Фукусима 1 атомдық электростанциясын кайтарат. Робот адам жете албай турган жерлерге баруу үчүн кичинекей дөңгөлөктөр менен жабдылган. Ал тепкичтерден көтөрүлө алат, жерде жаткан нерселерди аттап өтө алат. Робот саатына 1 чакырым ылдамдыгы менен жүрө алат. Чоңураак роботтун аккумуляторунун заряды 2 саатка жетет. Салмагы 65 кг болуп, бою 106 сантиметрди түзөт. Кичирээк роботтун салмагы 2 кг түзөт да, аккумулятор болсо 1 сааттан ашык иштей албайт. Лондондогу Беркаттуу студиясы iPhone үчүн жасалган кичинекей принтерлерди сатыкка сунуштады. Гаджет алгач 2011 жылдын ноябрь айында жарык көргөн. Little Printer англис тилинен кичинекей принтер деп которулат. Ал дүкөндүн чегине окшош кичинекей кагазга текстти жана сүрөттөрдү басып чыгарат. Принтерди смартфон аркылуу башкарса болот. Кагаз бетине социалдык тармактардан келген каттарды, тамактардын рецепттерин жана башка көптөгөн нерселерди чыгарса болот. Ishikawa Oku аттуу жапон лабораториясы китепти сканерлей турган роботту даярдап жатат. Анын жардамы менен мүнөтүнө 250 китеп бетин сканерлесе болот. Бир саамда робот 2 беттин сүрөтүн сканерлей алат. Ал эми атайын программа китептеги маалымат так жана туура болушун камсыздайт. Жапондордун мындай роботу сатыкка кийинки жылы гана чыгарылат жана жапондор анын баасын ачык айтыша элек. Бирок анын баасы албетте арзан болбойт. Дүйнөлүк китепканалардын мындай табылгага болгон талабы чоң. Бүгүн мен силерге Skype деген кызыктуу программа жөнүндө айтып бермекчимин. Эгерде силер Skype деген эмне экенин билбесеңер жана аны менен колдонгонду үйрөнөлөк болсоңор, анда бул программа силер үчүн. Ал эми азыр болсо менин кесиптешим Айпири Жанызакова даярдаган кызыктуу сурамжылоого көңүл буралы. Акыркы күндөрү сен Skype'та барсыңбы деген суроо популярдуу болуп жатат. Сурамжылоо жүргүзүп, элдер эмне максат менен Skype'ты колдоноорун билебиз. Турса дагы досторум менен сүйлөшкөндө. Skype'та көп отурасызбы? Көп эле отурам, жумасына 1-4 жолу түндө. Мен Skype менен колдонбойм, негизи агент Одноклассники менен колдоном, просто Skype деген эме көп эме эмес да, белгилүү эмес адамдаргачы. Ошон үчүн эмелер вообще колдонбойт, адам көбүнчө элдер. Ооба колдоном. Skype деген аябай жакшы эме. Ал менен биз туугандарыбыз менен сүйлөшөбүз. Көптөгөн досторубуз менен ар кандай сөздөрдү темалап аябай жакшы, бизге аябай керектүү нерсе. Алгач мен силерге Skype программасын интернеттен кантип жүктөп алса болорун үйрөтөм. Интернет браузерге кирип, даректи жаза турган жерге skype.com деп жазабыз да, Enter'ди басып киребиз. Киргенде эле Skype'ты жүктөп алуу деген баскычты басабыз. Skype'тын эң акыркы версиясын таап жүктөй баштайбыз. Андан соң программаны өзүбүздүн компьютерге орнотобуз. Ал дээрлик 30 секунддан алат. Skype'та бүт чалуулар бекер. Силер ошондой эле видео чалуулар менен колдонуп, өзүңөр баарлашып жаткан адамды көрө аласыңар. Программа орнотулган соң өзүңөрдүн атыңарды жана ачкыч сөзүңөрдү жазып, Skype'тан кат алышыңар керек. Силер баарлашкыңар келген адамдардын тизмеси сол жакта турат. Ошондой эле силер группа ачып, ал жактан бир нече адамдарды кошуп чогуу баарлашсаңар болот. Азыркы учурда Skype'ты кыргыз тилинде да колдонсо болот. Skype'ты кыргыз тилине которуу демилгесин бир топ адамдар көтөрүп чыккан. Анын чоо жайын бизге дал ошол демилгелүү топтун мүчөсү Илья Лукаш айтып берет. Идею по переводу скайпа на кыргызский язык нам подсказали коллеги из Беларуси. Skype'ты кыргызчага которуу идеясын бизге алгач Transitions Online эл аралык уюмунда иштеген белорус коллегалары сунуштаган. Алар Бишкекке келгенде биз кыргыз тилиндеги программалардын жана сайттардын аздыгы интернеттин региондорго таркалышына тоскоол болуп жатканын талкууга алып жатканбыз.
усложняет. Анан ошондон улам биз алгач Skype программасын кыргызчага которууну чечтик. Skype салыштырмалуу кичинекей эле программа жана аны которууга 12 киши келген. Биз которууга жардам бергиси келген адамдарды Twitter жана Facebook аркылуу таптык. Биздин максатыбыз Skype'ты адабий кыргыз тилине которуу эмес болчу. Биз бул жараянды баштап башкаларга да түрткү болгубуз келген. Которгонубуз үчүн биз эч кимден бир да тыйын алган жокпуз. Ошондуктан муну профессионалдуу котормо деп айтууга болбойт. Биз болгону башкаларга идея ыргытып, алар да ар кандай программаларды кыргыз тилине которуп баштаарына түрткү болгубуз келген. Шевелить это болото застоявшееся, чтобы люди начали переводить разные продукты на кыргызский язык. Ушу менен Skype тууралуу баяныбыз аягына чыкты. Эгерде силерде кандайдыр бир суроолор пайда болсо, 0550 15 07 18 номуруна чалып же SMS жөнөтсөңүздөр болот. Дагы бир жолу саламатсыздарбы биздин урматтуу телекөрүүчүлөр. Ал эми азыр болсо биздин мега викторина рубрикабыздын кезеги келип жетти. Силер билгендей эле мен силерге 3 суроо берем. Ким биринчи 0550 15 07 18 номуруна туура жооп менен SMS жазып же телефон чалып туура жоопту айтса, ошол биздин жеңүүчүбүз болуп аныкталат. Анда эмесе кеттик. Мен биринчи суроомду берейин. Кайсыл кино тасмада Microsoft компаниясынын тарыхы жөнүндө сөз болгон? Биринчи суроо: кайсыл кино тасмада Microsoft компаниясы жөнүндө сөз болгон? Мен экинчи суроомду берем. Борбор Азиянын кайсыл өлкөлөрүнүн өкмөтү Facebook социалдык тармагына чек койгон? Борбор Азиянын кайсыл өлкөлөрүнүн өкмөтү Facebook социалдык тармагын чектеп салган? Жана биздин акыркы суроо биздин башкы демөөрчү Мегаком компаниясынын суроосу. Базовый тарифтик пландан хит тарифтик планына өткөндө 100 бекер минутасын кантип кошсо болот? Суроону кайталайм. Базовый тарифтик пландан хит тарифтик планына өткөндө 100 бекер минутасын кантип кошсо болот? Ушу менен урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин чекит кеш берүүбүз аягына жетти. Анын алып баруучусу мен Касым Рахманкулов болдум. Кийинки жума көрүшкөнчө саламатта болгула.